Өкмөт башчынын Араван районунда болгон иш сапарына жергиликтүү бийлик аябагандай даярдыктарды көргөн. Ал Тургай Ош Араван жолунда күч органдары 100 метр сайын күзөттө турушканын көрүүгө болот. Бул убакка чейин аталган райондо жол тыгыны пайда болсо, бүгүн көчөлөрдүн баары иретке келген. Буга чейин Араван район центрына машина өткөн көпүрөк бир эле болчу да. O центринде, Араван центрде бир эле машина өтүүчү көпүрөк болчу. Калганлары алеге жөө өтө турган көпүрөлөр бар, бир 3-4 бар эле. Но машина өткөнгө бир эле көпүрө бар. Буну ачылган аябай жакшы эме дегенде бул биринчиден центрдеги машина пробкасын азайтат, экинчиден каттам көбөйсө керек. Өкмөттүн аппарат башчысы экинчи борбор аталган Ош шаарындагы массалык маалымат каражаттарын тандап чакырган. Ага ылайык жаңы шайланган өкмөт жетекчинин Араван элине болгон сапарын толук чагылдыра алган жокпуз. Бирок жергиликтүүлөр дайыма жолдорду бүгүнкүдөй иреттүү турса дешет. Только таксилер тизилип тура алат эле. Ал мына жолду жакшынакай кылып койду. Ушундай болуп турса болор. Жаман мүмкүнчүлүгү бар. Анын жетекчилер да өзүнүн эмеси да. Туура. Энди элди кыйналмасын үчүн ушундай нерселер кылышат экен болсо керек да. Эл азыр мына тоорусу машина пробкалар жок калды. Мында пробка болчу. Азыр пробка болду. Жөн эле машиналар каттоо жакшыланып калды калас. Эми кандай калады эми биягы энди. Күндө шундай болобу, я башкача болуп кетерин эртең билебиз да. Ал эми Мухаммедкалый Абулгазиев жумушуна киришип жатып каз-катар тизилген жол тандабастардан, айланасын курчаган жан сакчылардан баш тартканын карапайым элди кубанткан эле. Бирок бүгүнкү иш сапары мурдагы өкмөт башчылардан эч айырмаланган жок. Бул убакка чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев шаар ичинде жүргөндө кортежден баш тарткан болсо, ал эми бул Араванга болгон сапарында кадимкидей эле ондогон машинелер Мухаммедкалый Абулгазиевди коштоп келгенин көрсөңүздөр болот. Араван элинин ушул дарыядан наркы өйс, берки өйзгө өтүүгө чейинки дал ушул асма көпүрө кызмат кылып келген болсо, эми мындан ары заманбап үлгүдө курулган көпүрөмө өтүшөт. Эми элдердин дал ушундай асма көпүрөдөн өтүү коркунучу жоюлду десек болот. Көпүрөнүн алгачкы иштери өткөн жылы башталган. Эми мынтип элге пайдаланууга берилүүдө. Алгачкы баасы 27 миллион сом болсо, Жилстрой компаниясы 16 миллион сомго утуп алган. Даткаш Абдан, Бекзат Турдубеков, Нур Ньюс.